министрлик, мен сіздерге бір сунуш катары айтайын дедім. Мына бүгүнкү күнү кымбатчылык элдерибизде бир топ маселелер жаратып атат да, ошол эле ишкерлерибизге, ошол эле биздин жарандарыбызга. Биз бир чектөөлөрдү киргизип койдук да, бүгүнкү күнү чектөөлөрдү киргиздик. Мына эгерде сырт жактан машина алып келсең, 2017 жылдан баштап жогору болуш керек. Жогоркудагылар машина алып кире алат. Андан ылдыйкы машиналар кире албайт. Бирок кымбатчылыкты эске алып, андан сырткары элдерге бир мүмкүнчүлүк берүү үчүн ушуну кайрада бир 5 жылга артка кайтарууну мен министрликке силерге сунуш берет элем. Ошондо 2012, 2013, 2015 жылкы машиналар бул эми жакшы эле машиналар да. Басы дагы арзаныраак болот эле бизге, биздин элдерибизге бир шарт түзүп берсек деп атам. Бир 5 жыл артка ушу маселени да карап берсеңиздер. Экинчи маселе бизде дыйканчылыкка же болбосо дыйканчылыкка иштете турган оң рулду, комбайн, трактор дегендер бар. Мына ошоларды Япониядан алып келгенге бир шарт түзүп бериңиздер. Булар эми жолдо, трассада жүрбөйт бул машиналар. Бул өндүрүштүк техника да. Алардын басы дагы арзан, качествосы дагы жакшы болуп атат да. Бул элдин талабы. Ушу маселеге бир отдельный бир мындай чыгарып бир мүмкүнчүлүк түзүп берели. Сөзсүз турда, эгерде бизде заводубуз, машинабыз өздүгү чыкканда, буну мыйзам түрүндө кайра буларды артка кайтарып бекитип кое алабыз. Бирок бизде өзүбүздөн машина өндүрүш, комбайн, тракторлор өндүрүлүп чыкканга чейин элге биз ушундай шартты түзүп берели. Көп деген багы ошол эле Россиядан же болбосо башка Белоруссиядан алып келген комбайн, тракторлор кымбатка түшүп атат. Эгерде ошол эле нерсени биз Япониядан алып келсек, жылы дагы жаңы, качествосы дагы жакшы болуп атат. Ушу маселени тез арада чечип, биздин комитетке алып келсе, Мурадил Жаңышбекович, бул жерде депутаттардын баары эле колдоп берет деп ойлойм. Ушу маселени сөзсүз түрдө алып келип, кийинки комитеттерге алып келип берсеңиздер, оюңузду айтып койсоңуз, рахмат. Мен айтканыңыз боюнча оюмду айтып коем. Биринчи, мен сизди колдойм жанагы азайтуу боюнча. Бирок негизи бул өзүңүз жакшы билесиз, бажы төлөмдөрүнүн баасы, ошо бажы төлөмдөрү жанагы градация жылына жараша бажы төлөмдөрүнүн кымбаттыгына байланыштуу. Жана автотранспорт кире албай жатат. Жана 17 жыл деген нерсенин баардыгы ошо бажы төлөмдөрүнүн жогорусу. Бул боюнча мен сизге колдойм. Андан сырткары бир нерсени айтып коет элем. Азыркы мезгилде бизде шаардык, Бишкек шаарынын ичинде, Ош шаарынын ичинде муниципалдык негизде жаңы автобустар келип атат. Бюджеттин эсебинен алып, ошол эле маалда жана айтып кеткендей, шаардын четине шаар аралык маршрут каттаган автобустардын дагы абалы эскире баштады. Мен сиздерден дагы ошол эгерде сунуш боло турган болчу болсо суранат элем, ошол жүргүнчү ташуучу автоунаалардын дагы бажы төлөмдөрү боюнча дагы биз сунуш катары берсек, колдоп берсеңиздер, жаңыртуу боюнча. Анткени себеби мурунку кирген автобустардын техникалык абалдары эскирди, асая баштады. Ошол себептүү бул биринчисинен ошо бажы. Экинчи маселе боюнча жана оң рулдуу боюнча. Негизи мен билгенде мыйзам боюнча жана сиз айткандай адистешкен техникаларга жана оң руль тарабайт да. Жана комбайндарга, спецтехникаларга. Анан аны болсо бул жанагы каттоо МВД уна каттабайт да, техпаспорт бербейт. Анан биз өзүбүздүн сунушубузду берели. Анан бул жанагы МВДдагы каттоого тиешелүү суроо. Бирок өзүбүз министрлик сиздин эки сурооңуз боюнча өзүбүздүн сунуштарыбызды берет. Рахмат. Ушуну сөзсүз түрдө карап берсеңиздер, жанагы жылын 5 жылга артка кайтаруу, спецтехниканы оң ролду алып келгени. Рахмат.